Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Taqdiribizga şunday ıyık Ramazan aydı. Anın içinde mаңдай тескеп oturup, bağırlaşıp, uy-muyuz tartıp oturup, oğuz açını жазған Allah Taalaga çeksiz maqtolar bolsun. Iyık Ramazan ayının orozosun tutuunu, andağı oğuz açar berүүnүн soopторунун fazilettүү ekenin bizge jetkirip, 14,5 kılım murda din üçün ebegeysi çoğun emgek kıl ötüp ketken Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga, üybülösünü, sahabalarına, bizge çeyinki İslam dindi din dep tutunup, imandı azık katarı koldonup, oşol özdörü tutungan İslam dindi bizge muras, belek, estafeta katarı tapşırıp ötüp ketken ulu altın muğunga, uçurda orozo tutup, kıynalganına, uğurganına, kursak açıp çankağanına karabastan, tüşüktü oğur işlerde işlep жүрüp, orozo tutup жүрgön zamandaş atalarga, apalarga, ağa, yeni, je karındaş, büt barına. Kale verse, biz salgan şehirden basıp, bizdin izi bizge, izin kadamın koyup, adib ahlak, talim tarbiya, үйрөнүүдө etegibizdi karmap tamtun basıp gele жатқан gelecek altın muğunga da Allah Taala'nın tügöngüs mirin jana tınçlık olsun. Arvаңыздар, atalar, apalar, ağa, ece, karındaşlar, tutkan orozoңuzdарды Allah Taalam kemçiliksiz kabul kılsın. Tutkan orozoңuzdun üzürün Allah Taala kıyamatta 5 menen kaytarsın. Soğubu 5 menen kaytarılısı al anık nerse, bolgonu oşol soğubu 5 menen kaytarılısına tatıktı orozo tutup kalu al bizden. Ankeni Allah öz sözünde As-savmu li, bendemdin tutkan orozosu al meni menen bendemdin ortasındağı sırdığı ibadat. Özele kimdir biröөгө maqtanıp aytıp albasa, janındağı alar anın tutup atkan orozosu jönүндө kabarsız kalıp kalışı ıhtimal. Al эми bir günde okula turgan 5 vakt namazды al göz көрсөтүp жасайт. Үйүндө дарат алат, жамаат менен окуш үчүн мечитке чыгат, азан айтат, зекетин бергенде деле ошондой угузуп, көрсөтүп, даңазалап, билгизип айтат. Хаж умрасы деле ошондой. Болгон ошол фарыздардын ичинен орозосу гана копуя, ал мени менен бендемдин ортосундагы сырдуу ибадат. Орозосуна сыйлыкты мен гана берем. Болгону да бейишти деген Allah Taala. Ошондой сыйлыгыбызга бейиш тартуу боло турган орозо ал анча-мынчалар үчүн оңой олтон көрүнгөнү менен чындап айтканда эрежеси менен тутуу эбегейсиз эле оор. Анткени кээ бир учурда адамдар мен толуп кеттим, бир аз эт байлап калдым, салмак кыйла эле көтөрүлүп кетти, кичине бир диета кармасам дедим эле деп адамдар өзүн өзү кыйнап диета кармайт. Ал жөн эле арыктоо үчүн. Дарыгер мисалы сизге мынул оор тамактар, майлуу тамактар болбойт десе, ал бир жөн мейли, анткени ал дарыгер текшерип бүткөндөн кийин айтты да. Кээ бир адамдар өздөрүнө өздөрү диета жазат да, мен кичине салмак кошуп коюпмун, ушуну ташташым керек. 5 же 10 килограмм ташташым керек дейт да. Мен айтат элем, дүйнө жүзүндөгү диеталардын ичинде бирли диета бар. Кээ бирлер ушул ыйык Рамазан айдагы орозону диета катары санашат да. Мен орозодо арыктайм десе, кээ бири мен орозодо семирем дейт. Мен айтам, ыйык Рамазан айда кээ бирлер семириш ыктымал, анткени ал сухурдан кийин аябай майлуу тамакты жеп, анан кичине жат турайын деп, ошол боюнча күн чыкканда турат. Багымдаткада тура албай калышканда.
Men aytat elem, dünyada bir ile diyete var. Al bolgon ele çiğki et jebesеңizle boldu. Çiğkili et jebesеңiz, kan, bışpagan, çiğkili et jebesеңiz, eң жақсы ошол. Азыр алдыңыздағы борсоқ, нан жана башка адал жей турган, ише турган нерселерди кел мынанча акча берем десе дагы ачпайсыз. Жебейсиз, анткени сиз эмгек кылдыңыз. Таң зарда туруп ниет кылгансыз. Эми ооз ачылышына аз калды. Чыдабай жеп алам, кой акчаңды ары кыл, мен ифтарга, ооз ачарга жеткенде ачам деп көнбөйсүз да. Билем, көнбөйсүз, анткени сиз мындайга биринчи жолу учуруп атышыңыз мүмкүн. Кимдир бирөө сизге чоң суммада акча сунуштап, ушуну жеп берсең, мен сага момундай акча берем, орозоңду бузасың деп ким ар кандай бир пранк кылышы мүмкүн да. Бирок сизден эч ким суранбаса деле, акча сунуштап, белек, сыйлык тартуулабаса деле, дасторконуңуздагы адал жемек ичмектерден өзүңүздү тыйышыңыз мүмкүн, бирок арам тамактан, чийки эттен өзүңүздү тыя албай эле жеп ичип келатасыз да. Тамчы суудан сактанып, чийки этти жегендер деген сабагым бар эле менин. Ал чийки кол көтөрүп алаканжай, бо Кудай-ай, таң зардан күгүм киргенге чейин ыйык Рамазан айдын орозосун тутууну ниет кылдым, мага жеңил кыл, менден кабыл кыл деп зар какшап суранасыздагы, ниет кылып бүтүп оозуңузду жабасыздагы, жаныңыздагы шеригиңиз менен аркы айылдагы, аркы көчөдөгү, же сиздин мунол кошунаңыздын этин чийки жейсиз да жамандап отуруп. Ошон үчүн ислам алымдар айтат. Ислам дүйнөсүндө, дүйнө жүзүндө бир эле диета бар. Алдыңа келген адал тамакпы, жей бер, иче бер, болгону чийкет жебе, адамдын этин жебе. Ошол эле. Ушуга эле бекем болсоңуз, баары ойдогудай иншалла. Бүгүн менин сабагымдын темасы күчтүүлөрдүн, мыктылардын ибадатынын, дуасынын кабыл болушу алсыздарынын батасы менен. Бул дегени күчтүүлөрдүн ибадатынын кабыл болуусу алсыздардын батасы менен. Сөз башынан болсун. Бүгүнкү оозачар мага жеткен маалыматка караганда бүтүндөй эл ичиндеги ар кандай кызмат ээлери, ар кандай кырдаалдагы, ар кандай тайпадагы адамдар чакырылган. Анықтан бүгін мен ошол оозачарды уюштуруп, себепчи болуп, көмөк көрсөтүп, салым кошуп, чөнтөгүнөн, сопарасынан ошентип чыгарып, ифтар дасторконун момундай кылып, мыкты кылып, кооздоп, гүлдөп, ажарын чыгарып бизге тартуулап жаткан уюштуруучулардын баарына Аллах таала ыраазы болсун дейт элем. Мусаб ибн Саад деген сахаба бар эле. Чындап айтканда бир аз колунда бар инсан эле. А киши өзүнөн бир аз материалдык, финансылык жактан кичине төмөн инсандарды көрүп калса, алардын астында өзүн бир аз өйдө көтөрүп, кичине мисалы жан дүйнөсүнө, нафсына текебердик киргенсип кетет эле да. Тигилерди анча тоготпой, бизге караганда булар төмөн, бир бакана ылдыйраак турат. Биз буларга караганда, тагыраагы мен буларга караганда бир аз жогорураакмын, өйдөрөөкмүн. Эмнеси болсо дагы кийимим бүтүн, тамагым белен. Албетте капчыгымда акча бар да, дасторконумда дүйүм тамак бар дегенсип кичине өзүн башкача сезип калчу эле да. Анан пайгамбарыбыз айтты. Анын ошондой кейпин, ошондой мүнөзүн кимдир бирөөлөрдөн угуп пайгамбарыбыз хәл тунсаруна
ve turzakuna illa bi duafaikum sadaka Rasulullah. O kağılayınlar Allah taraptan sizlerge gelip çatkan iyigilik, misалы жашооңордогу болуп жаткан ийгилик, кимдир бирөө айтат го, бу сапар жолум аябай жакшы болду, чыга калса эле момундай болду, базарга бара калсам эле кымбат сатылып кетти, анан арзан алып алдым, анан тигинден айтты бар, эми жашоодо кээ бир адамдардын жашоосунда бир багачылгансып, бир башкача сезимдер пайда болот. Пайгамбар айтып жатат, силердин жашооңордо силерге келген, Аллах тараптан келген жардам, силерге келген мол ырыскы, ал чекеңерден тамчылаткан терден, булчуңарды күч, колуңарды кабарткандагы кетмендин мисалы чабуусу менен келип жаткан жери жок. Илля би дуафаикум, силердин качандыр бир бейбечарага, жетим жесирге, кедей кембагалга, же жардыга, же карыздарга, же оорлуу бир майып мунжуга берген жардамыңардын айынан Аллах Таала силердин ишиңерге жардам берип атат, жана ырыскыңарды мол кылып берип атат деген да. Мусаб ибн Саад ал кээде адамдарга мол жардам берчү эле. Ошол себептен пайгамбар айткан, сенин бир учурдагы элге кылган жардамыңдан улам Аллах Таала сенин ден соолугуңду да чың кылып атат, ырыскыңды да мол кылып атат. Үйүңдө дагы тынчтык орногон, бала бакыраң сенин бир сөзүңдө эмес, жарым сөзүңдөн бүтүн сөзүңдү түшүнүп атат. Айткан сөзүңдүн башын угуп эле аягына чыгарганга чейин ал сенин сөзүңдү бүтүндөй аткарып коюп атышат. Ушунун бүт баары сиздин бир учурдагы бир жетимге же жесирге берген жардамыңыздан улам Аллах тараптан келип жаткан бир мыкты ырыскы же жардам. Айтар элем, бүгүн ошондой инсандар отурат. Калың элдин катмарына аттын кашкасында таанымал болбосо дагы өзүнө жараша баркы бар, кадыры бар, салмагы бар. Керек болсо Аллахтын өз аятында камтылган инсан деп эсептейт элем. Анткени Аллах мындай инсандарды астагфирулла билля وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Өздөрүнө аябай зарыл болуп турса да, өздөрүнүн ушунчалык керек болуп, жетиш тартыш болуп, өзү муктаж ошол нерсеге, өзүнө керек болуп турса дагы өзүнөн көрө өзгөлөрдү артык көргөндөр алар чыныгы бейиштиктер деп Аллах аятта ушундай деген. Күн суугу чир эле дейт, риваят кылып аткан инсан. Күн бир аз суугураак эле. Куптан намазы окулуп бүтүп калган. Пайгамбардын жанына бир чоочун киши келип, пайгамбардын кулагына бир нерселерди шыбарагандай болду. Пайгамбар ун чукпастан башын төмөн кылып угуп турду. Бир окумда пайгамбар ордунан туруп, мынау киши чоочун экен, Мадиналык эмес экен. Алыска жол тартып бара жатып, ушул шаарга келип, гүл азыгы түгөнүптүр, жатар коногу да жок экен барып жата турган жер. Араңарда кимдир бирөө ашыкча бир аталасы, боткосу же наны болсо, балким үйүнө алып барып конок кылар десе, эч ким уң чыккан жок. Пайгамбар экинчи жолу кайталады, уң чыккан жок. Үчүнчү жолу кайталады, уң чыккан жок. Пайгамбар төртүнчүсүндө мындай деди: эгерде ким мына ушул конокту үйүнө алып барып бүгүн түнөтүп, курсагын тойгозуп, эрте менен багымдатып келип, анан жолго салып берсе, кыяматта мен аны бейишке киргизүүгө кепилдик берем деди. Ошондо жанатан бери сафта башын төмөн кылып отурган сахабалардын баары жабылып баягы кишини талашып кетишти. Бирок пайгамбарга жакын турган бир киши аны кучактап эле кое бербей койду. Жүрүңүз деп колунан жетелеп үйүнө эстип келди. Азыр тура туруңуз, мен ички бөлмөнү даярдатып коеюн деп келинчегине кирип
Кудай конок. Пайгамбарыбыздын bir коногу келди. Эми муну уят болбой коноктоп алышыбыз керек деп төркү бөлмөсүн дайындап, анан олтургузуп, азыр тамак келет сизге деп, анан байбичесине келинчегине чыгып, коноктун астына коёрго эмнебиз бар деди эле. Келинчеге айтат: балдарды азыр бышып калат деп баятан бери сапырып бышырып жаткан кичинекей атала бар эле, ботко. Ошол бар, андан башка эч нерсе жок. Мейли балдар уктай берсин, невмихим, балдарды уктатып кое бер, алардын да рызкысын Аллах Таала өзү берүүчү. Чоңураак идишке куюп келесиз дагы, ортого алып келип койгондо анча мынча нерсени жыйыштырмыш болуп атып, ортодогу шамды жыгытып, өчүрүп алмыш болуп, өчүргөн боюнча алып чыгып кетесиз деп жолдошу жубайыны ушундай кылды. Жубайы жолдош айткандай кылып, тамакты ортого коюп, алыңыздар деп, аны муну тегиздеп атмыш болуп, ортодогу бөлмөнү араң жарытып аткан шам чыракты өчүрүп алып чыгып кетти. Ортого коюлган тамакты үй ээси алыңыз конок деп улам колун салмыш болуп, жыгач кашык менен кана алыңыз деп тырыктатып отура берип, аягына чейин үйүнө келген конок өзү ичип бүттү. Үй ээси ичмиш болуп отурду. Эс алды. Багымдатка эрте турушуп, өкөдө арат алып пайгамбардын мечитине жөнөдү. Пайгамбар аларды мечиттин сыртынан күтүп алды. Үй ээсинен сурап атат: түнү кандай кызмат көрсөттүңүз эле? Сизге Аллах Таала 7 кат асмандын үстүнөн ыраазы болуп бир аят түшүрдү. Астагфирулlah. Ва юсируна ала анфусихим валау кана бихим хасаса. Садакаллахул азим. Өздөрүнө жетиш тартыш болуп, өздөрүнө ушунчалык керек болуп турса да, өздөрү ошого муктаж болуп турса да, өздөрүнөн көрө өзгөлөрдү артык көргөндөр, алар чыныгы бейиштиктер деп ушул аятты түшүрдү. Эмне жумуш жасадыңыз эле деди пайгамбарыбыз. А киши түндөгү болгон окуянын баарын төкпөй чачпай айтып берди. Пайгамбар: ооба, дал ошол сыпатыңыз менен сиз Аллах Таалага жактыңыз деди. Бүгүнкү ошол ифтар берип жаткандар дагы бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, өздөрүнө керек болуп турса дагы, өздөрү кимдир бирөөдөн карыз, кимдир бирөөгө бериш керек болчу, бирок өздөрүнөн көрө ушул калдайган калың журтту ыйык Рамазан айдын ифтар дасторкунда бир көрүп алып, ошолордун батасын алайлы деп сиздерди артык көргөн ушулардан Аллах Таала ыраазы болсун. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Пайгамбарыбыз айтат: кайсы бир инсан өзү сыяктуу бир инсандын эле жардамында болсо, ошого жардам берсе, көмөк көрсөтсө, жардамчыга Аллах өзү жардамчы деген пайгамбарыбыз. Жардамчыга Аллах өзү жардамчы. Биз негизи ыйык Рамазан айды 11 айга чачып жүрсек, бизден бактылуу инсан болбосо эле. Биз жоомарттыгыбызды, айкөлдүгүбүздү, мээримдүүлүгүбүздү бир гана ыйык Рамазан айы ичи көрсөтүп калабыз дагы. Рамазан бүткөндөн кийин ал кечирим, ал жоомарттык, ал меймандостуктун эшиги култанып калат дагы. 11 ай башкача мүнөз менен жашап калабыз. Биз өзү ушу калган 11 айга дагы ушу ыйык Рамазан айда чачып жүргенибизде мыкты болмок. Өтө сонун болмок. Абдуллах ибн Аббас пайгамбарыбыздын амекиси. Абдуллах ибн Аббас пайгамбарыбыздын амекиси. Амеки дегенде эми түштүк жериндегилер жаш түшүнөт да, тууганы, аталаш тууганы. Пайгамбарыбыздын мечитинде иатикафта отурган. Эми анча-мынча эле адамдар иатикаф деген сөздү түшүнбөсө, көпчүлүк түшүнбөйт болуш керек. Иатикаф деген айрыкча ыйык Рамазан айдын акыркы 10 күнүндө боло турган ибадат. Аялдар өз үйүнүн бир бөлмөсүнө өзүнө таандык болгон, баягындай азгырык, бузук сүрөттөр, шайтани музыкалар болбогон татынакай бир жупунуу намазкана деген бөлмөсүндө бир күнгө ниет кылып ошол бөлмөгө кириш керек. Ошол бөлмөдөн ичинде эс алса болот, уктаса болот.
namazdарын okuyt, Kur'an okuyt, zikirler kılat, jana başka ошондой жакшы иштерди жасап bir gün niyet kılat. Al Bagımdattan 1 saat murda giriş gerek, kийинки Bagımdatта tügөнөt. Сооп өтө чоң. Ал эми эркектер мечитте болобуз биз. Атайын niyet kılıp gireriz, kebirkiler 1 gün niyet kılat, kebirkiler 3 günge, kebirkiler 10 günge niyet kılıp girişet da. Uşul i'tikaftın soobu. 1 günlük i'tikaftın soobu, adam balası eğer de 1 günlük i'tikafka niyet kılsa, Allah anı menen tozoktun ortosun çıgış menen batıştay alıstatıp koyot degen. Çıgış menen batıştay alıstatıp koyot. Emi Abdullah ibn Abbas ıyık Ramazan ayının akırkı 10 gündügünde i'tikafka oturgan. I'tikafka girgen adam meçitten tışkarı daaratkanaga gana çıkkanga urukсат, andan tışkarı kimdir birөө menen WhatsApp'ta çokkulaşıp жазышуу, же sırtka çıkıp alıp telefon menen uzak mönötkö süйлөшүү, же özünçe эле bir gerilip alayын деп oturu i'tikafты buzуп koyot. Buzуп koyot i'tikafты. Eç kaçan sırtka çıkıp kimdir birөө menen dünyevi sözlörдү süйлөшпөш керек da. Abdullah ibn Abbas Peygamberin meçitinde akırkı 10 gündügünde Ramazan'dan i'tikafka giriptir. Peygamberin meçitine kavağı salınkı, kaygırgan avalda negedir beşenesi tırışıp şunçalık bir üşkürüngen bir kişiye gözü düştü. Akırın canına gelip salam aytıp tanışıp nege minçe kapalısız dese moynundağı karızдар, bala çakasına tavalbagan gül azık oqattar, özünün üstünde giyimden başka üyündegilerde hiç kандай giyim yok ekeni jönündө şunçalık arızdanıp dattanıp kiret. Men uşul kara kursaktın ayынан uşul giyimdi giyip çıktım. Barsam gelinçegim darat alış üçün uşul giyimdi giyip çıkışı mümkün. Al gelinçegim darat alıp girgenden giyin kamıştan soğulgan kışanın arkasında yaşlanıp oturgan kızım giyinip alдағы daratқа çıkışı mümkün. Bundan başka giyimimiz yok деп atar. Emi elestetin, sizde uşunday aval boldu böyle bir uşurda. Bolgon жоқ da misal. Bolgon жоқ da. Kebirkilerden bir giyimi var. Anı men ötkönde toyga giyip bargam da. Muno geçige giyip barsam uyat emes mi? Kaysi beti menen giyip baram degenler bar da misal. Anan kebirkilerden toyuna varsan ötkөндөгү toy buga karaganda jogorrak ele. Munun dastorkonu biraz jupunu bolup kapır jönököyrek dep dastorkongo sın takkandar da jok emes da. Toorabı? Dastorkondun ayынан kiçinekey bir özüңдөр aytkандай bir sarpaydın ayынан, bir çüpüröktün ayından geliniңерди batırбай getiriп bергениңер esiңерде bardır. Ya, koşnaňar, oşol senin seviň az geldi. Menin kadır barkımdı senin apaң bilbedi, bilesiňbi? Oho, sen menin samınıma kir jubapsың degen gaýnanlar barby? Anan Abdullah ibn Abbas janağı kişiге aytты. Kagılayın. Senin moynunda karız tursa, üyündeki üybülüğün kara kursağını jey turgan tamağı bolbosa, bu kantip yaşoo olsun. Jürü. Dep kolundan jetelep eşikке çıktı. Janağı kişi çoşup ketdi. Siz kayakka? Men senin işin bitirbesem bolbayt. Karızdan kutultam buyursa, men dostlarım köp. Barın çakıram, jıyna kıla ortoga dep özümde akça çıkaram. Bugün senin işini bitirbesem bolbayt dedi. Janağı kişi Abdullah ibn Abbas'ın mürüsünden karmap, toqtaң, siz eşke çıkpaň. Emnege? Siz sırtka çıkıp meni menen arı beri basışınız menen noğul akırkı 10 gündükö niyet kılıp kirgen i'tikafınız buzulat da. Koyunuz dedi. Abdullah ibn Abbas janağı kişini Peygamberin mürzösünün tuşuna ersip kelip turup mıntip atar. Men munoğul mürzönün eesi bolgan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öz oğuzundan munoğul öz kulağım menen uqqam. Peygamber aytdı. Li'en es'a muhtaç bolgan bir adamdın muhtaçlığını bütürüp kadam taştoğum deyt Peygamber.
Muhtaç болгон bir адамдын muhtaçlığını бүтүрүү үчүн кадам таштап, ары бери басып жүрүүм Мунол мечитте bir ay этикафка отургандан артыгыраак деген. Bir ay этикафка отургандан артыгыраак. Bir этикаф инсан менен тозоктун ортосунун чыгыш менен батыштын ортосунда ыраактатып кое турган болсо, эми bir кишинин muhtaçlыгын кара курсагын акча таап бересизби, üstüne кийим таап бересизби, ишин бүтүрүп бересизби, айтор эмне болбосун, кандай деңгээлдеги иши болсо бүтүрүп берсеңиз, ошонун бүтүрүп беришиңиздин өзү пайгамбардын мечитине барып bir ay тынбай этикафка отургандын соогунан артыгыраак. Ошондой мыкты инсандардын кол кабышы, жардамы, көмөгү, сунушу жана пикир берүүсү менен бүгүн ушундай ооз ачарлар уюштуруп атыптыр. Аллах таалам ооз ачар бергендерден, чакыргандарды лаббайк куп болот, макул барабыз деп кадам таштап келгендерден дагы Аллах таалам өзү ыраазы болсун. Ыйык Рамазан айдын ооз ачарына аз гана вакыттар калыптыр. Sözünü toktatup bağırımız tekşi duvak ötsök.